Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн акырында жаратканга жалбарып дуа кыларым жана сиздерден суранарым. Силахул муъмин ад-дуа, имандуудун эң чоң куралы бул дуа. Дуа бул ибадат, ад-дуа хувал ибада. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, дуа бул ибадат дейт. Дуа эмне экен? Далилби? Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Раббыңар айтат, уд'уни, мага дуа кылгыла, астажиб лакум, мен силерге жооп берем дейт. Аяттын мағынасы инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Менин ибадатымдан текебир болуп дуа кылбагандар ким экен? Текебирлер. Аллах Тааланын ибадаты болгон дуадан текебирленип дуа кылбагандар саядхулуна жаханнама дахирин, дозокко эң кор болгон акыбалда киришет дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү күндө мусулмандардын башына бир жетип жаткан бир мусибат. Ооба биз аксадан, Кудустан алыспыз, бирок Кудустун аксанын Раббисине жакынбыз. Кээ бирлер отуруп алып соцсетке кирип бир комментарий жазганды билебиз, башканы билебиз. Бирок валлахи биллахи Аллах Таалага ант ичип айтылам, көпчүлүк ошол өзүнчө акылдуу болуп соцсетте бирдеме жазган, башка кылгандар түнкү уйкусун бузуп, 2 ракат тахажжуд окуп дуа кыла элек. Жаратканга жалпы Аллахым ошол Палестина элиге тынчтык берген, бейпилдик берген, амандык берген деп дуа кылган эмес. Балким көпчүлүгүбүз, урматтуу мусулман бир тууган, тахажжуд намазда турдуңузбу? Жаратканга жалбар дуа кылдыңызбы? Колубуздан келген ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах Таала колуңнан келбеген нерсени сенден талап кылбайт. Колуңнан дуа кылуу келеби? Эмне үчүн дуаны да кыла албайбыз? Андан кийин бирдемелерге жазганда, сүйлөгөндө бирибизден бирибиз кийин акылдуубуз да, бирөөлөргө акыл үйрөтүп, башка кылып келгиле жок дегенде, жараткан Аллахта барга жалбарып, тахажжуд намазда дуа кылалы. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал bara. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahim.